Bilerik. Angeme. Çıгарманы жазган Зина Кампасаңова. Окуган Үн Коштоп аудиолоштурган Эржес Кыяс. Жаңыдан супа сала баштаган жайкы таң айылдын чоң ортосунда жайгашкан бак шактуу үйдө ый менен башталды. Ушул үйдө бүт өмүрүн өткөрүп келген Айым Паша бүгүн түнү 82 жашында көз жумду. Коронун кең ачылган темир дарбазасынын сыртында тизилип турушкан эркектер байбиченин уулдары, инилери, кайнилери эле. Ар бири жаңы ак калпак, чапан кийишип, белдерин шайгур менен курчанышкан. Колдорунда жаңы бет арчы, аны менен көздөрүн басышып, киши келген сайын «Энем ой» деп өкүрүп жатышты. Айым Пашанын кыздары, сиңдилери, келиндери дагы ого эле көп болгондуктан маркумдун сөгү жаткан боз үйдүн төрүндө 2-3 катар жайланышып зорго батышты. Алар да жаңы сарпай кийишип, баштарына чоң жоолукту арта салынышып, омоктуу олтурушуп, үнүн жасабыйлап, эл көзүнө сөйлөттүү көрүнүүгө милдеттүү. Көңүл айтканы келишкендер кошоктун сөздөрүнө, мукамдуулугуна кулак төшөшүп, өз баасын берип кетишет. Бул күнү сөөк чыгарган үйдүн каржылык дарамети, ынтымагы, нарк насили элдин сынынан өтөт. Байбиченин кенже кызы Жазгүл суук кабарды түндө телефондон угары менен жолго чыкса да, таңгамал зорго жетип келди. Ал эже тайжелеринин катарында эң акыркысы болуп олтуруп, келгенден бери өксөгөн ыйын баса элек. Бул биринчи жолу башына түшкөн оор кайгы эле. Башына салынган жашлы гүлдү чоң жоолугу, үстүнө кийген жаңы көк көйнөгү да апасын жоктотуп, жүрөгүн туз куйгандай ачыштырат. Жазгүл жана анын эжелери, тайжелери азага кийинишкен көйнөктөр менен жоолуктарды Айым Паша байбиче көп жылдан бери жыйнап келаткан. Алыс жуукта жашашкан кыздары анда-санда бир келишкен сайын бокчосун ачып, өзүнүн өлүмтүгүнө деп чогулткан сарпайын көрсөтүүнү унутчу эмес. Бокчодо сакталган ар бир буюмдун аталган ээси бар эле. Бул көйнөктү мен өлгөндө сен кийесиң. Буларды тайжеңерге бересиңер. Муну болсо чоң келиниме. Бул абысыныма деп кымбат баалуу кездемелердин оромдорун ага кошуп жоолуктарды бир-бирден көрсөтүп чыкчу. Атүгүл алмаштырып алышпасын деген ойдо кимге атаса ошонун ысмын кагазга жазып, ичине кошо бүктөп койчу. Алардан тышкары уулдарына атагандары, батага келгендерге себетке деп жыйнаган шуру, күзгү, атыр упа, чай пияла, аш кеселер, шайы жана пахта кеземеден жасалган белбо, бет арчы сыяктуу майда чүйдө буюмдарда бир чоң баштык толо эле. Жаназа окуган молдого берилүүчү жайнамаз менен акча эң үстүндө турчу. Бул мени себим. Кемпир өлгөндө баары бокчосунан чыкпаса эл сөз кылат, дечү кыздарынын кулагына куя сүйлөп. Байбиченин уул кыздары эненин керез мурасын уга беришип, бышы кулак болуп калышса да, анын бир кымбат буюму гана кимге тиерин эч ким билчү эмес. Анын билегинде жаркылдап турчу нукура ак күмүштөн жасалган тоголок билерикти кимге ыроолорун өзү айтпагандан кийин суроого батынышкан да жок. Алар бала чактан бери апасы билеригин бир да жолу колунан чечкенин көрүшпөттүр. Айым Пашаны күйөөгө узатарда атасы бир төсүн Анжиянга айдап барып пулдап, өзбек зергерлеринен күмүш сөйкө, шакек, билерик, шуру сыяктуу жасалгаларды сатып келген экен. Атанын бул белегин Айым Паша өмүрүнүн аягына чейин бапестеп жоготпой, жана чечпестен тагынып өттү. Айрыкча толмоч билегине куюп койгондой жарашкан күмүш билерик көргөн көздү арбап турчу. Ага чегилген ашемдүү майда кештелер узак мезгилге сүрүлүп өчүңкү тартканы жана ажыдардын башы кейиптенип кайкалай жасалган эки учу бул буюмдун кымбат баалуулугун билдирет. Кулагындагы селкилдеген сандыкча күмүш сөйкөсү, көйнөгүнүн тик чакасын төнөгөн күмүш тогоосу, колундагы билериги апасынын ажарын ачкан буюмдар эле. Мындай илгерки азем зергер жасалгалар айылдагы нарктуу байбичелерде да чанда гана учурайт. Кичинесинен эле сөйкө шуруга жакын чыккан Жазгүл апасынын билеригине бала кезден ашык. Кызынын сонуркосун байкаган эне да
Men ölgönde sen alasың деп koyuçu. Boy jetip altın dese altın, gümüş dese gümüş tökö şakekтерди koş-koştop tagına başlasa dele apasının uadası göңүлүнөн çıkpay жүрчү. Bilerike egeder boluçu gündü gütkönde emes. Kim ele ata enesini ölümge ıra görsün. Bilerik jönde sözdü apası özü kozgodu. Akırkı жылдары tez-tez ele sırkolop жүрчү Ayım Paşa Baybişe, alыс жуukta жүрүшkön uul kızdары çoğulup gelip kalışkan gündörünün birinde, kolundağı bilerikti karmalap, anan Жазгүлгө gütüsüz gayrıldı. Uşunu men ölgönde sen al dep жүрчelem. Ölüm ayttırbay gelet. Adır ele çıgarıp al. Жазгүл sүйüngönden meyli dep aşığa aytıp, başını iyikegilep da jüberdi. Apasının göңülü üçün, koyuңuzçu, albayım etpem ele. Ölüm degen gayaktağı söz aytasız da. Bizdin beşinebizge uzak yaşaňyz. Günü güçüzdü görüңüz degenge şası da jetken jok. Abirdin bul ünün bala kezden eňsep жүрgön buyumga ee boluu kuwanyşy basyp koydu. Eki kolu bilerikti gözдөй kantyp sunulganyn da baykagan jok. Sen çıgar albaysyň. Uştary gatu. Meh, sen çıgarıp koluna salıp ber dep ene çoň uluna kolun sundu. Agası bilerikti apasının kolundan surup aluga diti barbaganday kozgolgon jok. Başkaları da oğuzlarına sözleri düşkönдөй jertikti tunjuraşat. Ömür boyu bileginen çürbөгөн azem buyumun gözü türüsündele kızına tapşırıp jatkanına işleri açışkanday. Enenin ekinci jolku buyruğundan keyin gana agası bileriktin eki uçun güç menen жазıp surup aldı. Andan keyin anı Жазгүлдүн koluna giygizip turup, kayra eki uçun kapşıra biriktirip koydu. Gümüştü muzdaq, oğur salmagın öz bileginen sezgende gelindin bala gezden eňsösü kanıp jırgaytıştı. Kuwanyçy koyuna batpay, ağa jengelerin, ejelerin jadıraytikte dele alardın gawaktary salınk eken. Köreýin degen gözleri da joktoy. İşleri güýüp atat dep oylogan Жазгүл ağa etibar dele bergen jok. Uşul kızıňyz dele jakşı göre beresiz deşip, kiçine gezlerinde ağa köp atandaşyşçy. Kızının sezimine dağda ene ortoktoş boldu. Bilerike koşup ak pelinden batasın berip, uzun ömür menen baktısın tiledi. 2 günden keyin apası, meniki öyle turgan kesel emes balam. Üyüňe barıp tiriçiliňdi kıl dep bir çüsün buup tüyüp Жазгүлдü jolga saldı. Takside baratıp gelindin ermegi bilerik boldu. Janında oturuşkan saparlaşlarga baykatpay, uğurdan atik dep, kumary gangıda emes. Ali ayaldık baralına jetelek Жазгүлдүн bilegine şalkı gelgen gümüş bilerik arı beri jılıp muzdaq jana oğur salmagy menen göňülün goşo gıtyglayt. Anı menen goşo apasının ajary, demi, jılıulugu özüne goşo ötkönдөй başgaça bir jılуу sezimge balkyp gelatdy. Apasının gözü ötkönü jönünde suuk kabar Жазгүлдүн artынан goşo jetdi. Gütüsüz kaygıga esen giregen gelin eň birinci kolundağı bilerikti çapçıdı. Muzdaq gümüş alakanın kızıl çoktoy güýgüzüp jübergensidi. Joğun bileriktin karışkan ek uçun kantıp жазıp jübergenini da bilbeyt. Kolundan surup alıp duvalga küç menen bir urdu da bozdop uylady. Eneden ajıragan güýütüne goşul taşıl ağa özü sebepker bolgondan beter geçirimsiz günösüne jüregi kanady. Közünün tirüsündele kolundan bilerigin çıgarıp algany jakşı jyşan emes ele. Kız kezinden kolundan çürbөгön azdektүү buyundan ajıraganda apasının göňüli boşop aldan taya düştü eken. Beş kökül bikeç kuragın, jigit süýgön jaştygyn, bala jyttu gelin doğrun. O çorbaçar ayaldık wagtysyn, baybiçelik omatın goştop geletkan jan şerik bileriginen ajıro, enenin ülpüldöp turgan ömürün jalp öçürdübü. Uşunday armandy ökünüç Жазгүлдүн güýütünden sayın güç kıldı. Enenin sögün suğa alışarının aldında jym-jyt bola düşkön köpçülükden biri es bolup, Жазгүлdü üstüne girgizgile, koştoşup alsın, uşul kızın başkaça jakşı görçele, özü de ayabay güýüp jatat beçara dep jany açy aytdy. Eýlay berip aldan taygan gelindi, 2 ayal jölöp tayaşıp, mürde jatkan göşögü alıp girişdi. Bul uçur Жазгүлдүн jüregine ömür boyu unutulgus bolup tereň batyp kaldı. Gözü tirüsünde garany toğdoy görünçü apasının denesi, sekelek kızdыкynday çakan tartıp, pendeçilikке öz erki menen boyun sunganday gerilip jatat.
Боздогон келин эми энесинен түбөлүккө ажыраганына ишенбей, анын жансыз денесине боюн таштагысы келет. Бирок кароосунан былкылдатпай кармаган колдордон бошоно алган жок. Апа, кечир мени, угуп жатасыңбы деп чыңырды Жазгүл сыздаган үнү наркы дүйнөгө жеткидей болуп. Мен ыраазы кызым. Мен бардыгына 1000 мертебе ыраазымын дегенсип, көчүлөт эненин жүзү бир башкача тынчалып. Ошол азалы күндөн бери бир нече жыл өттү. Жазгүл кийин соңку билерикти бир да жолу колуна тагынган жок. Апасынан өзүнө мураска калган дагы бир буюм арча сандыктын түбүнө ак жоолукка ороп катып койгон. Бул жоолукта энеге таандык эле. Көз жумгандан кийин мүрзөгө алып кеткиче жүзү ушул жоолук менен жабылып турган. Кез-кез апасына кусаланганда жоолук менен билерикти алып чыгат дагы, аларды көзү тойбой көпкө тиктеп, кармалап, жытын искеп, кусалыгын жазат. Түтөгөндөй капкара коңгуроо чачтары жоолугунун чекебелинен эжа бербей чыгып турчу апасынын ажарлуу жүзү, бала үчүн жүрөгүн төшөгөн мээрими, уккулуктуу үнү элестейт. Өткөн кеткенди эстеп, көңүлдүн бөксөсүн толтуруп олтурган ошондой күндөрдүн биринде 5 жашар кызы жанына айланчыктап: "Тайенimдин билериги мага берчи", деди апасына жалоору итиктеп. Жазгүл аргасыз күлүп жиберди. Кыздын көзү кызылда деп кайсыл бир даанышман тамай айткан экен. "Сага тагынууга али эрте кызым". "Ай, мына мага чапчак экен, карасаң", деп кызы билерикти чийдей билегине салганга шашылды. "Аны мен өлгөндө аласың". Жазгүл бул сөз оозунан кантип чыкканын өзү да байкабай калды. "Качан өлөсүз?" Кызынын балалык каалоосунун күчү айттырган бул сөзүн көңүлүнө деле алган жок. Бирок өзүн өмүрдүн жаңы чегин аттаганын тойду. Билериктин жаңы мураскору чоңоюп келатыптыр. Тирүүлүктүн учугу ушинтип улана берет тура. Качандыр өмүр дүйнөнүн дагы бир эшигин ачарын ойлоду Жазгүл. Ошондо ал ушуга чейин ак жоолукка аярлап ороп, арча сандыктын түпкүрүнө бекемдеп катып жүргөн эне мурасы, күмүш билерикти алып чыгат да кызына сунат. "Бул сеники". Бул сөздү айттыруучу кудурет күч балдарын жанындай сүйгөн мээрбан энеде гана болот. Аңгеменин аягы.